Жаштар деген өздөрүн деген өлүмгө алып баратышат да, ар кандай асынып өлүшүп, өздөрүн өлтүрүп атат да. Ата-эне деген аларды деген ошентип өстүрүп, чоңойтуп, кайра баласынын жакшылыгын көрөйүн деген жерге келгенден кийин балдар өздөрүн жоготуп салып атат да. Ал эме деген ата-эне аны деген ошентип бошончого чейин өстүрүп, кыйналып 9 ай көтөрүп, кайра ошончо 16-17 жыл баккандан кийин баласы мындай өздөрүнүн кичинекей бир болбогон нерсе үчүн өлтүрүп салып атышат да өздөрүн. Ошондуктан аларды туура эмес эле ойлойм. Кудай ким билет, Кудай гана билет да алардын эмки жашоосун. Эки жолу жашоо келет дейт да. Ким билет, может экинчи жашоосунда ал мал болуп төрөлөт же курт кумурска болот. Ошон үчүн бир жашоого келгенде да ушу бал татынакай жашоону мындай бал азыр биздин жашообуз деген бейиштей эле жашоодо жашайбыз да. Ошону деген ата-энебизди сыйлап билип, мындай кичинекей жаманчылыктардан сабырдуулук менен жеңип кетсек.